Досун куткарам деп сууга секирген 8 жашар баланы 20 миңге жакын ыктыярчылар издөөдө. Ингушетияда 8 жаштагы Хизир аттуу бала дарыяга агып кетти. Маалыматтарга караганда, ал сууга чөгүп бараткан башка бир баланы куткарам деп өзү дарыяга секирген. Миңдеген волонтерлор бир нече күндөн бери баланы издеп жатышат, бирок учурда ал табыла элек. Манаста катуу шамалдын кесепети. 18-июнда Манас шаарында катуу шамал жана нөшөрдөн улам 7 көп кабаттуу үйдүн чатыры жабыркап, дарактар кулап, 8 турак үйдүн короосун суу каптады. 2 жаран жабыркап ооруканага жеткирилди. Учурда алардын абалы канааттандырарлык. Куткаруу жана тазалоо иштери толугу менен аяктады. Таластын 2 районунда сел жүрдү. ОКМдин Таластагы башкармалыгы кабарлагандай, 18-июнда нөшөлүү жамгырдын кесепетинен Талас жана Айтматов райондорунда сел жүрдү. Билдирүүгө ылайык, Талас районунун Карабой айылындагы 2 турак жайдын короолорун жана 1 турак үйдүн жетилөөсүн суу каптаган. Келтирилген чыгымды тактоо боюнча иштер эртең жарандык коргонуу комиссиясы менен биргеликте улантылат. Алдын ала маалымат боюнча селден жабыркагандар жок. Мыкаачылыктын чеги барбы? Малдын эмне күнөөсү бар эле? Мындай видео социалдык тармактарга тарады. Видео качан жана кайда тартылганы белгисиз. Таласта айдоочулук күбөлүгү жок авто ээни баштык кылган жаранга 30 000 сом айып пул салынды. Бакаят районунда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо тобунун кызматкерлери тарабынан БМВ үлгүсүндөгү автоунааны авто ээни баштык менен башкарган айдоочу аныкталды. Текшерүү учурунда айдоочунун транспорт каражатын башкарууга укугу жок экени, башкача айтканда айдоочулук күбөлүк албаганы белгилүү болду. Жыйынтыгында эреже бузган жаранга 30 000 сом өлчөмүндө айып пул салынып, автоунаасы айып токтотуучу жайга киргизилди. Ташиевдин 2022 жылы парламентке автомат алып келгени. Мамытов окуяны айтып берди. Жогорку кеңештин депутаты Талант Мамытов 2022 жылы турагалыктан эмне себептен кеткени боюнча Азаттыктын эфиринде айтып берди. Ал Ташиевдин курал-жарак алып келгени чындык экенин, бул анын кызматтан кетишинин бирден бир себеби болгонун билдирди. Мамытов ошондой эле Ташиевдин аталган кыймыл аракетине укуктук баа берилиши керекпи деген суроого жооп берди. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Аскар Акаев экономикалык кереметке жетүү үчүн Садыр Жапаровго кошумча мандат берүүнү сунуштады. Кыргыз эли жакынкы 10 жылда экономикалык керемет жаратат. Аскар Акаев Ысык-Көлдө азыркы президенттин саясий багытын алкады. Ал учурдагыдай экономикалык өсүш уланса, Кыргыз эли жакынкы 10 жылда жаңы экономикалык кереметти жаратарын айтты. Акаев эл катаал учурда Садыр Жапаровду президент кылып шайлаганын эске салды. Бирок бүгүн Кыргызстандын экономикасы ишенимдүү көтөрүлүүдө. Социалдык чөйрөдө дагы жакшы тенденциялар байкалууда. Өлкөдө экологиялык таза энергия алуу жакшы жолго түшүүдө. Мындан тышкары Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу курулууда. Бул улуу жибек жолунун жананышы, деди Акаев. Ошондой эле ал Кыргыз экономикалык кереметин ишке ашыруу үчүн Садыр Жапаровго мандат берүү керектигин кошумчалады. Мунун себебин ал экономикалык керемет үчүн 8-10 жыл керектилери менен түшүндүрдү. Оливье жешкен. Бишкекте массалык уулануу катталды. Бул тууралуу Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасынын башкы дарыгери Гүлжигит Алиев билдирди. Арча Бешик конушундагы медресеге барган 37 адам тамакка уулануу белгилери менен дарыгерлерге кайрылды. Алардын 10-у ооруканага жаткырылып, бирөө жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Учурда анын абалы турукташты. Алдын ала маалымат боюнча жабыркагандар Оливье салатын жешкен.
Булак Серепкежев. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Это есть начало подлинного возрождения великого шелкового пути на территории Центральноазиатского региона. Это откроет безграничные возможности для регионов международной торговли. А голос Кыргызстана, как члена Совета Безопасности ООН, будет услышан не только в регионе, но и во всем мире. Считаю, что народ Кыргызстана поступит, как всегда, очень мудро, если вручит дополнительный мандат действующему президенту Садыру Джапарову на практическую реализацию плана осуществления кыргызского экономического чуда. А вы все знаете, экономическое чудо требует как минимум 8-10 лет. Я верю, что трудолюбивый кыргызский народ способен сотворить в ближайшем десятилетии новое, уже экономическое чудо. Народ наш избрал Садыра Джапарова президентом в трудное время, когда экономика была в глубочайшей стагнации, а социально-политическое напряжение было на пределе. Но сегодня экономика Кыргызстана находится уверенно на подъеме, положительные тенденции видны и в социальной среде, хотя в значительной мере они будут ощущаться с запаздыванием 3-5 лет. Сначала должен быть рост, а потом только люди начинают пожинать плоды этого роста. Ну, таковы законы экономики. Поэтому динамично развивается в республике экологически чистая гидроэнергетика. В последние годы возобновляемые источники энергии, солнечные и ветряные электростанции сегодня украшают наш горный Кыргызстан. Начато строительство железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан, а это есть начало подлинного возрождения